Эгерде кадыр түнгө туш келип калсам, ошол түн кадыр түн болуп калса, эмне деп дуа кылайын деп Айша энебиз пайгамбар алейхисаламдан сурады. Сураганда пайгамбарыбыз айтты: "Эй Айша, эгерде кадыр түнгө туш келип калсаң, мына ушул дуаны айткының" деди. Аллахумма, о жараткан Кудайым, иннека афуун. Sen geçirimdi zatсың. Tuhibbul afwa, geçirimdi жақсы көрөсүң. Fa'fu anni, menin günөөlerimdi geçirgin деп дуа кыл dedi. Кадыр түндүн дуасы ушул. Кадыр түндү тосуунун эң жакшысы намаз, кыраат, дуа, тафаккур 4 нерсени чогулткан дейт. Утур тахажжуд намаз окуп тур, анан Курандан кыраат кылып тур, анан зерикпестен дуа кылып тур, анан тафаккур да кылгының дейт. Канчага келдим? Канчага жеттим? Эмнени кылдым, эмнени кыла албай калдым? Дагы эмнени кылышым керек? Деген маселесинен чыгарбастан өзүң сары эсеп салып, өзүң таразалап